Biz Ortarık ayынан Botoy Tegen Zarılbek Osman oğlu Balam Nurali Ököbüz Jayılata Ustun Temircan Enevist'in muzeyin görgөнü gelip mına köp yıldan beri açılgandan beri mına 7-8 yıl olup ketiptir. Görsek dep degde içibisten engsep jirçilik Kudayım bugün nop kelip bugün görgösü oturat. Razыбыз. Mına bugün muzeyin gördük, içindeki eksponattарды gördük. Abdan jakşı, başlalışı jakşı. Dagı el içindeki bay el köp tükürse göl bolot deyt emespi. El içinde tarıkты süygön, tarıkты түшүнө билген adamlar bardır. Keyinki jaşlardan da çıgat. Emne tapsa ap kelip табылгаларын eksponattарда көбөйөt. Gelecek muğundar bilip Jayılata kanday болгонун, Kırgız elin kanday korgogонун bala çakası менен, kanday patriot болгонун, kanday baatır болгонун bilip öz өлкөsү үчүn жашап, öz өлкөsү үчүn кызмат кылып өтүшкөнгө эң чоң өбөлгө да бул. Илгертен бери эмне үчүн кыргыздар биринчи любой баланы көргөндө бөлөк айылга барабы, конокко барабы, той ашка барабы, балдарды чакырып алып жет атасын сураган экен. Ошол жет ата дегенде жетили ата деп коебуз. Ошол жет атанын нар жагында түшүнгөн кишиге тарыхта чоң институт эмес, тиги аспирантура академия экен да бул жет ата деген. Ошол жет атабыз кандай жашап өткөн, жоо келгенде кандай тоскон, кандай бирдиктүү жашашкан, кандай бири-бирин аяшкан, кандай бири-бирине жөлөк таяк болгон, не бир катаал жылдар, кылымдар өткөн, миң деген жылдардан бери. Муну көрсө ошол жет ата деген ошол турбайбы көрсө? Бул институт, өзүнчө эле чоң институт. Ошону эң биринчи балдарга, эркек балдарга үйрөткөн, кыз балдарга да үйрөткөн керек болсо. Мына ошол Жайылатанын эмгектерин эскерип, аздыр көптүр билебиз, угуп жүргөнбүз аксакалдардан, көксакалдардан илгертен бери, атабыздан, чоң аталардан. Мына ошол Жайылатанын музейин мына бүгүн келип көрүп, ыраазы болуп, эстеп, эскерип, ичибизден шунчалык ойго батып, ыраазы болуп отурабыз. Буйруса, эми мындан ары кийинки жаштарыбыз, балдарыбыз дагы биздей болуп келип көрүп, кызыгып, түшүнүп, кыяматка чейин унутпай